2018-2019 окуу жылына жогорку окуу жайларда гранттык негизде окутулуучу адистиктердин тизмеси жана окууга кабыл алуу көлөмү бекитилди. Тийиштүү чечимге премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. 2018-2019 окуу жылына 5705 мамлекеттик билим берүү гранты берилген. Анын ичинен 4903 орун билим берүү жана илим министрлигине караштуу жогорку окуу жайларына бөлүштүрүлгөн. Белгилей кетсек, Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына ылайык, учурда өнөр жай, курулуш, айыл чарба, транспорт жана байланыш, тейлөө, саламаттык сактоо жана билим берүү тармагы кадрларга өтө муктаж болууда. Ошондуктан гранттык орундарды бөлүштүрүүдө өнөр жай, айыл чарба, энергетика, туризм сыяктуу атамекендик экономиканын артыкчылыктуу тармактары үчүн адистерди даярдоо зарылдыгы эске алынды. Мындан тышкары Таза коом жалпы улуттук санариптик трансформациялоо программасын ишке ашырууга байланыштуу компьютердик технология жаатындагы адистиктер үчүн гранттык орундардын саны жогорулатуу каралган. Мамлекеттик органдар ишкерлерге тоскоолдук жаратпашы тийиш. Бул тууралуу премьер-министр мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүн аткаруу маселеси боюнча кеңешмеде билдирди. 2018 жылдын биринчи жарым жылдыгында атайы каражаттарды мамлекеттик инвестициялар программасын эсепке албаганда, республикалык бюджетке 69,2 миллиард сом өлчөмүндөгү каражат түшкөн. Бул пландын 105,6%га аткарылгандыгын билдирет. 2017 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу ресурстар 7,7%га же 4,9 миллиард сомго жогорулатылган. Мамлекеттик салык кызматы тарабынан 2018 жылдын биринчи жарым жылдыгында салыктык жана салыктык эмес кирешелер 37,5 миллиард сом суммасында жиналып, план 469 миллион сомго жогору аткарылган. 2017 жылдын аталган мезгилине салыштырмалуу түшүүлөр 3,8 миллиард сомго жогорулаган. Республикалык бюджет дагы 101%га аткарылды. Пландан сырткары кошумча 323,2 миллион сомго чогултушту. Мамлекеттик бажы кызматын алсак, июнь айында 99%га аткарылды. 3 миллиард 520 болсо 3 миллиард 496,1, болсо 24 миллион сомго жетпей калды. Премьер-министр фискалдык орган кызматкерлери бизнес өкүлдөрү менен иш алып барууда өз милдеттерин аткарууга акниет мамиле кылуусу тийиштигин баса белгиледи. Жумуш орун түзүп, айлык берип, соцфондду төлөп, налогун төлөп, анан ошол бизнести өнүктүрүп аткан бул аябай чоң күч да. Ошон үчүн аларга мындай аяр мамиле кылышыбыз керек да. Бул биздин өзүбүздүн экономиканы кармап аткан эң башкы адамдар да, ошо адамдарды аяш керек. Келечегин ойлошубуз керек да. Баардыгын тең ушу мыйзамдын алкагында чечкенге үйрөнүшүбүз керек. Реальный мыйзам боюнча кандай болсо да. Мындан тышкары премьер-министр Кыргызстанда бюджеттин киреше бөлүгүнө киреше алып келе ала турган мамлекеттик бажы терминалдары жок экенин айтты. Буга байланыштуу өкмөт башчы мамлекеттик бажы кызматына аталган маселени иликтеп чыгып тийиштүү сунуштарды киргизүүнү тапшырды. Аймактарда банктык кызматтардын ар бир айылга жеткиликтүүлүгүн камсыздоо зарыл. Бул тууралуу премьер-министр мамлекеттик катыштык үлүшү бар коммерциялык банктардын жана Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун жетекчилери менен жолугушууда билдирди. Мамлекеттик банктар өздөрүнүн негизги, анын ичинде киреше табуу иштерин аткаруу менен социалдык жоопкерчилик тууралуу дагы эстен чыгарбоо керектигин айтты. Кеп биринчи кезекте алыскы жана бийик тоолуу айылдардын жашоочуларына насыялык ресурстардын жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү тууралуу болуп жатат, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Коммерциялык банктар өзлөрү эми биринчи кезекте бул пайда табуу жагын көздөшөт. Бул эми алардын өзүнүн жаратылышы ошондой. Аслердики болсо пайда табуу менен андан кийинки дагы эң маанилүү маселе социалдык маселелерди аткарышыбыз керек. Жеңилдетилген кредиттерди, ошолордун инструменттерин ойлоп чыгып, анан биздин жарандарыбызга, физикалык жактарга, юридикалык жактарга жеткиликтүү пайыздары жеңилдетилген каражаттарды жеткирүү, ошолорду тейлөө, мындан тышкары ошол жеңилдетилген кредиттерди алып биздин элибиз ишкерликке үйрөнүү, анан ишкерлик аркылуу кичинекей болобу, чоң болобу ишканаларды ачып, биздин экономикабызга
салым кошуу да. Премьер-министр баса белгилегенде, банк тутумунун натыйжалуу иштөөсү улуттук экономиканы жалпы өнүктүрүүнүн катализатору болуп саналат. Бүгүнкү күнү аймактарды өнүктүрүү маселесине өзгөчө көңүл бурулуп жатканын эске алуу менен, аймактарды адистештирүүнү бекитүүгө багытталган долбоорлорду кеңейтүү жана аркыл жардам көрсөтүү, алардын атаандаштык артыкчылыктарын күчтөндүрүү, аймактарда жумуш орундарын көбөйтүү зарыл дейт Мухаммедкалый Абылгазиев. Бүгүнкү чогулуштун эң мааниси ушул Айыл банк, РСК банк, Россия-Кыргыз фонду региондорду өнүктүрүү боюнча өзүңөрдүн мындай планыңарды иштеп чыксаңар. Силердин пландарга биз губернаторлорду, акимдерди, айыл өкмөттөрдү биз багыттайлы. Мынакей 3 банктын ушундай бар деп. Анан ар бир жерде сөзсүз түрдө жанагындай жөндөмдүү ишкерлерди даярдайлы. Даярдап, анан ошолорду кайра каржылаганга силерди ошол өзүңөрдүн мойнуңарга алып, планыңарды түзүшүңөр керек да. Анан кепилдик фондду ошол жака жумшайлы силер айтсаңар, биз мүмкүнчүлүк болсо, биз аны бир жакшы бир өзүнчө бир институт кылып коюш керек да, силерге жардам бергенчи. Бул биринчиден жарандарыбызга да абдан чоң жардам болот да. Ошондой эле өкмөт башчы төлөм терминалдары түрүндөгү салттуу банктык сервистер менен катар мобилдик банкинг сыяктуу банктык куралдарды киргизүү долбоорлорун ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрүн иштеп чыгуу зарылдыгын айтты. Айылдарда прогрессивдүү банктык сервистерди киргизүү үчүн кеңири масштабтуу түшүндүрүү кампаниясы болушу шарт деп белгиледи өкмөт башчы. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев мамлекеттик активдерди башкаруу ишмердигин сынга алды. Өткөн жылы жалпысынан 878 мамлекеттик ишкана өлкө бюджетине 266 миллион сом алып келген. Бул ошол компаниялардын натыйжалуулугунун төмөндүгүн билдирет дейт өкмөт башчы. Мындан тышкары, ал айрым мамлекеттик компаниялар мамлекеттен субсидияларды алышаарын жана ошол эле учурда өз каражаттарынын бөлүгүн кайрымдуулукка жана демөөрчүлүккө багыттай турганын кошумчалады. Бардыгыбыздан ошо мамлекетке керек бул структура, муну кармайт, бюджеттен муну жоюп жибере албайт деген мааниде болуп атабыз. 878дин 98 иштейт. Калганын баарын банкротсуп алып келгенбиз. Кээ бир ишканалар ошол мамлекеттик ишканалар аткарбай, колунан келбеген менчик компаниялар аткарып атат. Өкмөттүн өзүнүн позициясы биз жеке менчик же мамлекеттик менчик деп бөлбөшүбүз керек. Ким экономикага салымын кошот, биз ошону коргошубуз керек. Мамлекеттик ишкана салымын кошпойбу, жоюш керек. Жоюп, мүлкүн сатып, ошол түшкөн акчаны балким жанагы кредит алып, кыйналып жүргөн ишкерлерге бериш керек. Ошолорду иштетип, ошолордон пайыз алып, биздин банктарыбыз бутуна турат. Бонустар жана акчалай сыйлыктар компаниялардын жылдык кирешелеринен жана көрсөткүчтөрүнөн көз карандылыкта бекитилиши зарыл дейт премьер-министр. Өкмөт башчы белгилегендей, компаниялардын жетекчилери өз ишмердиктерин заманбап рыноктук механизмдерге ылайык жүргүзүлөрү кажет. Демек алар айлык маяналарын дагы рынокташтырышы керек. Бул өзүңөр билесиңер да, 50% кирешеден төлөйт. Эгерде биз менчик ишканалар менен конкуренттүү болуп иштей албасак, субсидия алып атса бюджеттен, аны кандай деп түшүнүшүз болот. Бирок чыгашага келаткан ишканалардыкы ай сайын жанагындай айлыктарды алган. Бул өзү биздикине орусча айтканда аморально, туурабы? Бизде ошол силер башкарып аткан завод, фабрикаларды өмүрүн берип курган адамдар 5000 сом пенсия алып атат. Ага түшүндүрүп атат. А эгерде өзүн өзү актабай, азыркы рыноктук талаптарга жооп бербей, өсүү өнүү болбогон ишканаларда жанагындай көрүнүш болуп атканына өкмөт мүчөлөрү отурат. Мен каршымын ага. Ошондой эле өкмөт башчы мамлекеттик ишканалардын рыноктук баасын чыгара албагандыгы үчүн эскертүүлөрдү берди. Мамлекеттик компанияларда мамлекеттик жеке өнөктөштүк механизмдерин киргизүү боюнча бизде бир дагы таасирдүү долбоор жок. Анткени бизнес аларга ишенбейт, деди өкмөт башчы. Муну менен өкмөт башчы мамлекеттик мүлктү башкаруу тармактагы кырдаалды бүтүн кайра карап чыгуу кажет экендигин айтты. Анда натыйжалуу иштеген гана жетекчилер калышы керек. Мухаммедкалый Абылгазиев 1 айлык мөөнөттө мамлекеттик компаниялардын рентабелдүүлүк көрсөткүчтөрү боюнча деталдуу талдоо жүргүзүүнү, ошондой эле алардын көрсөткүчтөрүнө жараша эмгек акыларын кайра карап чыгууну тапшырды. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү маегибиз биздин ушул мамлекеттин үлүшү бар акционердик коомдордун жана мамлекеттик ишканалардын ишмердүүлүгү тууралуу сөз кылабыз. Бүгүн биздин конокто мамлекеттик мүлк фондунун төрагасынын орун басары Алиев Бекболот Абдыганиевич. Бекболот Абдыганиевич, саламатсызбы?
Кош келипсиз. Бүгүн ошо өткөн жумада премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ушу мамлекеттик ишканалар тууралуу жана акционерлердик коомдордун ишмердүүлүгү тууралуу бир жыйын өткөргөн. Анда ошол биздин мамлекеттик ишканалар, ошондой эле акционерлердик коомдор мамлекеттик үлүшү бар. Ошо эффективдүү эмес иштеп жатат деп дагы сындар айтылды. Негизинен ошо бизде канча мамлекеттик ишканалар бар, ушу мамлекеттин үлүшү менен жана ошол кандай тармакта кандай багыттагылар иш алып барат? Бүгүнкү күндө мамлекеттик мүлктүү башкаруу фонду 98 мамлекеттик ишкана менен иш алып барат. Андан тышкары 52 акционердик коомдо мамлекеттин үлүшү бар деп эсептейбиз. Ал жерде кээ бир мамлекеттик акционердик коомдордо 10%, 15% болсо, кээ бир акционердик коомдордо 100%га чейин мамлекеттин үлүшү бар. Бул ишканалар менен биз мамлекеттик мүлктүү башкаруу фонду тыгыз ишти алып барып атабыз. Бюджетке кошкон салымы боюнча айта турган болсок, мына былтыркы жылы 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча 2 миллиард 717 миллион сом бюджетке түшүрүлгөн. Ал акционердик коомдордон дивиденд катары, мамлекеттик ишканалардан таза пайданын 50% катары төгүп беришти. Быйылкы жылы 6 айдын жыйынтыгы менен 1 миллиард 200 миллион сом акча түшүрдүк. Бирок ошого карабай, акыркы 4 жылдык тенденцияда ачык акционердик коомдордун таза пайдасы бирдей гана болуп келип атат. 5 миллиард 200, 5 миллиард 100 миллион сом болуп жылына. Рыноктагы азыркы күндөгү рентабелдүү компанияларды алып көрсөк, бул негизинен премьер-министр дагы айтып кетти. Мамлекеттик ишкана менен акционердик коомдун рентабелдүүлүгү 10%дан 20%га чейин диапазондо болуш керек, бул кем болбош керек деп. Биздин мамлекеттик ишканаларды тилекке каршы рентабелдүүлүгүн эсептеп көрсөк, жылдан жылга ал азайып атат. 6-7%дын ортосунда гана турушат. Албетте мамлекеттик ишканалар мындай иштеп жаткандын эң эле башкы фактор бул натыйжалуу иштей албай аткан менеджменттин дагы себеби. Ушу негизи мамлекеттик ишканалардын башчыларын кандай жана кантип жана кандай критерийлер менен тандап аласыздар? Мамлекеттик ишканалар менен акционердик коомдордун менеджерлерин тандоодо бизде өкмөт тарабынан бекитилген жоболор бар. Ошол жобонун негизинде ар бир мамлекеттик ишкананын директоруна, акционердик коомдун башкаруу органдарына талапкерлердин өзүнүн квалификациялык бир требованиялары бар да. Бул требованияларга карап биз жыл сайын конкурстук негизде документтерди кабыл алабыз. Ошол документтердин жыйынтыгында алар биринчи этап тестирөөлөрдөн өтөт, экинчи этап ошол мамлекеттик мүлктүү башкаруу фондунда ведомстволор аралык комиссия түзүлгөн. Ошол комиссиядан собеседование өтүшүп туруп, андан кийин биз кадрлар резервин түзөбүз. Ошол кадрлар резервинин ичинен алып туруп, ар бир мамлекеттик ишканага, акционердик коомго биз кандидатураларды сунуштайбыз. Бирок айта кетиш керек, бул жерде тармактык министрликтер бар. Негизинен ошол резервдин ичиндеги кандидатуралардан тармактык министрликтер өздөрү тандап сунушун берет. Биз ошол сунушту колдоп беребиз. Бекболот Абдыганиевич, ошол эле жана социалдык мааниси бар акционердик коомдорду жоюп же сатып салууга дагы болбойт. Негизинен албетте алардын таасирдүү иштөөсүнө дагы кандай стимулдарды көрсө болот? Көп мамлекеттик ишканалар менен акционердик коомдордо мамлекеттик үлүш же болбосо мамлекеттик менчик болгон үчүн буларда милдеттүү түрдө бир социалдык жоопкерчиликтер бар. Милдеттүү түрдө бир мамлекеттин кандайдыр бир максаттарын, функцияларын аткара турган бир иштери бар. Ошонун негизинде ал жерде чыныгы коммерциялык түргө бурсак дагы болбойт. Мына ушуларды тактап алыш үчүн премьер-министр бизге 1 ай мөөнөт берди. 1 айлык мөөнөттө ар бир компаниянын анализди жасап туруп, ошол анализдин негизинде эгерде бул чыныгы баягы рыноктук шартта иштей турган компания болсо, аны рыноктук шартка байланыштуу стратегиясын түзүп чыгуу. Эгерде мында бир кандайдыр бир социалдык жоопкерчиликтер, мамлекеттик бир задачалар боло турган болсо, аны өзүнчө статус берип туруп, өзүнчө бир башка стратегиясын иштеп чыгып,
алдыга ошондой бир шарттарды коюш керек болуп атат да. Азыр коомчулуктун бүйүрүн кысткан дагы бир суроо бул ошол акционердик коомдорду жетектеп жүргөн мамлекеттик ишканалардын ошо жетекчилеринин айлык маянасы да. Негизи буга чейин дагы мына коңшу ушу Кытай мамлекетинде ошо мамлекеттик үлүшү бар акционердик коомдо же болбосо ишканада иштеген жетекчинин ишмердүүлүгүнө жараша алып келген пайдасынын негизинде айлык маяна чегерилет экен. Ал эми ушул Кыргызстанда ошо айлыктын көлөмү ошо компанияда иштеген ошо кызматкерлердин жумушуна жараша бергидей кылса болобу жана алардын жанагындай каражат алыш үчүн ошо механизмдери эмненин негизинде келип чыккан? Талдоонун негизинде ушундай терс жыйынтыктар чыгып атат. Бул айлык маяналар аз коюлабы, көп коюлабы, бул эч качан мамлекеттик ишкананын же компаниянын канчалык деңгээлде жакшы иштеди, жакшы иштебеди дегенине бир көз каранды эмес экен да. Мына премьер-министрдин талабы боюнча биз бул жумушту аткара баштаганбыз. Азыркы күндө баягы 1-2 эксперттерди да тарттык. Анан негизги максат биз ойлоп атабыз, азыркы күндөгү заманбап бир механизмдерди киргизебиз. Компаниялардын эң чоң менеджерлерине айлык акыны баягындай эки бөлүктөн тура турган айлык акы киргизиш керек. Биринчи жагы бул туруктуу жагы, ал көп суммада болбойт. Экинчи жагы бул канчалык компания ийгиликке жетишти, канчалык көрсөткүчтөрдү аткарды, ошодон көз каранды боло турган кылып туруп бир айлык маянаны кое турган бир шарттарды иштеп чыгып атабыз. Азыркы күндө ал долбоорубуз иштелип чыкты. Ар бир компаниянын өзүнө баягы социалдык жоопкерчилигине, өзүнүн активтерине, кандай конкуренттик рынокто иштеп атканына карап, ар бир компаниянын өзүнө 8ден 12ге чейин эффективдүүлүктү жеткизе турган бир көрсөткүчтөрдү ар бирине коюп чыгабыз дагы. Эгерде ошол көрсөткүчтөрдү аткарса, анда ал алынган пайдадан же келтирилген бир жакшы жыйынтыктан ага дагы бир кошумча бонус катары бере турган бир системаны иштеп чыгып атабыз. 878 ишкана деген бул Юстиция министрлиги менен статистикалык комитеттин база данных реестринде гана калып калган ишканалар. Азыркы күндө мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду 98 ишкана менен иш алып барат. Алар иштеп өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан ишканалар. Ал эми калган 780 боюнча айта кетсек, бул мурдагы баягы мыйзамдарга ылайык райондук администрациялар, министрликтер, башка комитеттер дагы мамлекеттик ишкананы түзгөнгө укуктуу болгон 90-жылдары, 95-жылдары. Ошол жылдары кандайдыр бир убактылуу максаттарды көздөп мамлекеттик ишканалар түзүлүп калган. Ал убактылуу иштеп 1 жылбы, 2 жылбы иштеп туруп өзүнүн максатын, талаптарын, задачасын аткаргандан кийин ал ишканалар жоюлуш керек болгон да. Булар жоюлган, активтери алынган, бир гана процедуралык баягы Министерство юстиция менен статистикалык комитеттин базасынан өчүрүлбөй калган ишканалар. Ошонун артынан да биз иштерди алып барып атабыз. 780дин ар бирин анализ кылып чыгып атабыз, ар биринин документтерин тактап, архивтерди издеп, кимде канчалык дебиторлук, кредиторлук карыздары барбы деп. Булардын баардыгын тактап чыккандан кийин бул ишканалардын баардыгын процедуралык гана, баягы кагаз түрүндө гана буну баягы жоюп коюш керек. Чындыгын айтканда бул жерде эч кандай бир мамлекеттин активи жок. Бул илгери калып калган, ошол кагазда калып калган ишканалар. Бир дагы мамлекеттик компания же болбосо мамлекеттик ишкана бүгүнкү күндө чындыгында бүгүнкү рыноктук баасын билбейт. Эң жакшы гана иштеп жаткан акционердик коомдор булар өзүнүн баягы рыноктук баасын, акцияларды баалоо аркылуу мониторинг этип турат. Бирок калган мамлекеттик ишканалардын баардыгы мурдагы Советтер Союзунан калган баягы бухгалтердик эсептин жоолоруна ылайык баланстык гана баасын коюп келатат да. Мына премьер-министр бул талапты бизге койду. Жакын арада биз бул талапты аткаруу боюнча өзүбүз бир планды иштеп чыгабыз дагы. Ар бир ишкананын рынокто бүгүн канча турарын
эсептеп чыгып алышыбыз керек. Бул рыноктук бааны ар бир компанияда эсептеп чыкканда компанияга тартып ала турган инвестициялар, компанияга келе турган партнерлор бул бүт бардык жагынан жакшы бир жөөлгө түзөт ушул нерсеге. Ошонун артынан компаниянын өсүшүнө дагы бир жакшы бир жөөлгө түзөт деп ойлойбуз да. Бекболот Абдыганиевич, сизге чоң рахмат маегиңиз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз мамлекеттин үлүшү бар акционерлер коомдордун жана мамлекеттик ишканалардын ишмердүүлүгү тууралуу сөз кылдык. Саламатта туруңуздар.